биздин балдарыбыз түшүп кетсе кантип чыгат ал жерден? Чыга албайт. Ал бала эмес, чоң киши да чыга албайт. Бир кооба КамАЗыңчы 25 миң акча турат. Шагал. 25 миң. Булар бир күнгө канча шагал чыгарып кетип атат бул жерден? 40 гектарлык аянтта жайыт жер болсо, анын 27 гектары жеке тараптарга ижарага берилип кеткен. Ошондо билдик балык эмес, булар карьер казарын ошондо билдик да. Биз каршыбыз ушугачы. Башында бул жак балык чарбасына деп алынган экен, бирок кийин карьерге айланып кеткен. Жок, кое бергиле, анан үстүн жасып коем деп туруп алды да тигишичи. Азыр 4 экскаватор менен казып атат. Карьерге бердик деген заявленияны кошуп туруп, булар уже бизге эл берди деп эме кылат. Документ жасап ошондо. Документ жасап алат ошондой этип. Чек арасындагы Тагырак Аламүдүн районундагы Сүймөнкул Чокморов айылына караштуу МТФда турабыз. Бул жер мурда жайыт болгон. Элдер ушул жака малын жайган. Азыркы күндө ушинтип казылып, кум шагыл алынып жаткан чагы. Буга эл нааразы болуп жатат. Себеп дегенде өзү 40 гектарлык аянтта жайыт жер болсо, анын 27 гектары жеке тараптарга ижарага берилип кеткен. Башында бул жак балык чарбасына деп алынган экен, бирок кийин карьерге айланып кеткен. Азыр 4 экскаватор менен казып атат. Биздин ошо жайытыбыз андай деле чоң эмес, ушул жерде болгону 40 гектарда эле жер болуш керек. Эми анын 27 гектарын булар жазап алышкан документ. Ошол Имек Супра деген келип алып, биздин жайытты касып атат. Мурун могу жерде жайыт болчу, могу жерлерде кармушкалар бар болчу. Бул жерде ат бакчы мурунчу. Ушул жерде ат багып, Мо сементте? Мо сементтердин баары кармушкалар болчу моюндачы. Тозулган, ар жагында сеткалар менен тозулган болчу мурун. Касыктар деле бар ошол жерде темирденчи. Анан Имек Супра келип алып туруп, биздин жайытты касып атат. Биз каршыбыз ушугачы. Эртең келип туруп, биздин балдарыбыз түшүп кетсе кантип чыгат ал жерден? Чыга албайт. Ал бала эмес, чоң киши да чыга албайт. Малыбыз түшүп кетет. Мисалы үчүн, могу жерде биз уй багабыз, кой багабыз. Адамдар ары бери өтөт турабы? Анан эртең түшүп кеткен болчу болсо, канча зыян болот турабы ага? Ошон үчүн биз ушундай каршыбыз ушуларгачы, ушуларды токтотуп беришин суранабыз биз. Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиевден суранабыз, ушуну токтотуп беришинчи. Балык чарбага деп макул болот. Балык чарбага деп ошондой этип кол коет. Болду, анан ал жана таза эле бир кагазга алып келип туруп жазып эме кылат да, кол коет да, элдерчи. Артында, короче, эме заявление типа биз карьерге бердик деген заявленияны кошуп туруп, булар уже бизге эл берди деп эме кылат. Документ жасап ошондо. Документ жасап алат ошондой этип. Пустой баракка койбогула дедим да, койбош керек деп мен жакшы эле эме кылдым да. Жок, кое бергиле, анан үстүн жасып коем деп туруп алды да тигишичи. Анан коюп бере беришти, аксакалдар чунчукпай эле коюп бере беришти. Ошончо ошол. Карапайымдык кылыптыр да. Ошондой болду да. Короче, бүт жактан бул 17-16 жерден, короче, разрешение алып келет да буларчы. Булар жанагы 5 гектар гана. 5 гектарды билбейбиз биз. Ошо Байгажанов Руслан. Ал бул силер каяктан билип атасыңар 5 гектар? 5 гектарды булар эмнени угуп атасыңар? Руслан айтат. Руслан деген кишиден, короче, ал киши жерин өздөрү буларга сатат. Анан ушу жерди алдык деп бир киши казып алып калды. Булар жана бизге кол койдуруп келген. Жерди сатып алып туруп, тигинден жанагы жер дайлоо комитет дейсизерби? Ошондон 5 гектар жерин сатып алып, булар ана силерге бермек да турабы? Бизге бермек. Биз ошол жерди билбейбиз. Берген жок булар. Берген жок бизге. Документи даяр дейт. Документи даяр, короче, силерге ушунча акча беребиз, могу жерге площадка салып беребиз, силер бизди тынч койгула деп эле ошо. Короче, элди ушундай эле эме кылып атат буларчы. Азыр 2 айдын ичинде карасаңар канча казып салдым ол жердичи. Бул жерде бир кооба КамАЗыңчы 25 миң акча турат. Шагал. 25 миң. Булар бир күнгө канча шагал чыгарып кетип атат бул жерден? Азыр могу жакты казса, биздин питьевой суулар баары ушул жакка агып кетет го дейм да. Биз питьевой суудан деле кичине кыйналып калабыз го деп ойлойм да. Ооба. Ушул жерде бир 3 булак бар болчу да. Азыр могу жерде тиги жактан деле казып баштаптыр уже ошо булактын жанынан. Ооба. Ошол жактан казса, ошо булак жанагы булактын жанынан казып туруп, ошол менен айылдын ортолугу канча метр? 100 метр чыгат го. Ооба. 100 метр. Ооба. Могу четки үйгө 100 метр деле чыгат. Урматтуу көрүүчүлөр, мындай да. Мыйзам боюнча кайсы бир гана ишкерлик болбосун 200 метрден алыс болуш керек. Ишкана болобу, же башка болобу, 200 метрден айылдан алыс болуш керек. 2023-жылдан баштады да булар. Ошол убактардан баштап документтерин топтоп башташкан. Жана биринчи документ топтоп атканда элге айтышкан булар. Биз балык кой беребиз, 4 соток эле жер керек деп башташкан булар. Элдер аны мейли деп эле макул болушкан. Бирок бир жума өткөндөн кийин эле
бизге ушу айылдык кеңештен чалып айтышты. Силердин жериңерден 27 гектар жерди берип аткан турбайсыңарбы? Бизге аз түштү деди. Анан биз ошондо билдик, бизди алдаганын. Алар ошондо аларга заявление жазышкан экен 27 гектар жерди бизге бергиле деп. Элди алдашкан да ошондо. Анан кийин биз ошого каршы арыз жаздык айылдык кеңешке. Кол топтодук. Анан кийин бирок ошондон кийинки убактарда 2024-жылдан баштап булар келип буларды аргасы жерди казып башташты. Иликтөө ишин жүргүзүп башташты. Биз ошондо билдик балык эмес, булар карьер казарын ошондо билдик да. Себеби ушул жерлерден аргасы жерди казышты. Андан кийин эле ошончо токтоп калышты. Анан быйыл ушул 3 айдан бери булар келип казып башташты. Булардын документин сурадык да, кандайча документ жазып алдыңар? Бул жер биздин жайыт жерибиз да десек, алар айтып жатышат, бул жерди болото, саз жер деп алышкан. Бирок бул жер эч кандай саз жер эмес. Биз кадимкидей эле жүрөбүз ушул жерде, жашайбыз. Эгер саз болгондо мына могу канча тонналык КАМАЗдар чөгүп кетет эле да. Так эле биздин жайытыбыз аз бул жердечи. Биз жайы менен күзгө чейин канча убакытка чейин мал жаныбызды ошол жерге багабыз, кайтарабыз. Уйларыбызды багып, сүтүн сатып, ошол менен тирилик кылып келебиз да. Анан азыр айтышат, эт кымбат, сүт кымбат деп айтышат да. Кымбатчылык ошондон башталат да. Азыр чөптүн кымбатын көрүп атасыздар, жемдин кымбатын көрүп атасыздар. Биз каалайбыз ушу булар токтотушун. Бул жерди казышпасын. Биздин мал жаныбыз багыкканга мүмкүнчүлүк берсин. Кайрылган эмне дейт анан жол? Биз кагаз жүзүндө дагы мындай дагы кайрылдык, баардык жерге кайрылдык. Баардык жерге жаздык. Ташиевден баштап президентибизге чейин жаздык, прокуратурага жаздык, акимге могу акимге жаздык. Мындай дагы кайрылдык. Бирок эч кандай жыйынтык болбоду. Урматтуу көрүүчүлөр, мен артында казылып турган жер ушу чеги окшойт, ушундан баштап казышат окшойт. Анан эми мындан өйдө эле чыга калганда кашатка бир 10-15 метр айыл, үйлөр кадимкидей. Анан баягы ар бир ишкерлик айылдан 200 метрден ары болуш керек деген норма бар. Анан бул жакта баягы кум шагыл алуу болуп аткандан кийин, оор техникалар иштей турган болдон кийин коопсуздук эрежелери боюнча дагы эрежелер бузулгандай да. Бул жерлерди ушундай кылып азыр казышууда. Алысканакай күндөрдө бул жактын баары талкаланып жок болуудагы коркунучу бар. Себеп дегенде жерден сускан сайын акча чыгат. Ал эми акча бар жерде баардык нерсени кылса болот. Ал эми бул жакка корутунду бергендерге караганда бул жак саз, жайыт эмес деген негизде берип коюшкан. Бирок мынакей өзүңүздөр көргөндөй 40 тонналык чоң жүк ташуучу унаалар кадимкидей эле ары сызып, бери сызып, кумдай, шагындай жүктөп жүрүшөт. Анан каяктагы саз деген суроо келет. Биз дагы бул боюнча ушуга уруксат бербеген, убагында ушуга жол берген айыл өкмөт башчысы, ошол кездеги саздын депутаттарына дагы тийиштүү органдардын баардыгына кайрылып бирден суроо берип келелү.